тартышыны карагыла, жумшактыгын карагылачы. Кызыткан жокпуз эми. Бул кызытыштын деле кереги жок да. Жок. Сразу айдап кете бересиң. Сразу айдап кете бересиң. Алгылачы. Алгылачы силер дагы туугандар. Жок, $1000 арзан болот заказга. BID'нин официальный дилери менен иштешебиз да. Масло, мына клёнкасы менен келген, жаңы туугандар. Бир толтуруп 400 км жүрөбүз. Клиренс. Кыйла бийик болот экен да, чем мындай салыштырып атам да. 23-жылы чыкты да, жаңы модель. Беспроводной экен да. Удобный экен да. Урматтуу мекендештер, Ордолу Ош шаарында Жетавто деген электромобиль автосалону ачылды. Бул Жетавто өзү Кыргызстанда 2 жылдан бери Кытайдан BYD электромобилдерин алып келип элге сатып жүргөн компания экен. Эгер буйртма берсеңиз, Бишкекке болсо Бишкекке алып келип берет, Ошко болсо Ошко алып келип берет. Ошол Бишкекте иштеп жүргөн Жетавтонун эми Ошто филиалы ачылды. Ушул дарекке келип буйртма берсеңиздер болот. Же болбосо өздөрү алып келип койгон дал ушундай электромобилдерди ушул жерден наличие алып кетсеңиздер да болот, тандап. Мен дарегин сиздерге так түшүндүрүп коеюн. Оштун дареги жакшы жери бул жер. Мындайча айтканда Алишер Наваи көчөсү бул тарабы Кулатовский районунун тарабынан келет. Мына облустук маи кызматынын имараты. Облгаи деп коебуз, а? Ушул облгаинин эле маңдайы болуп калат. Мына ушул жаңы имарат курулган. Бул торговый центр болобу, башка нерсе болобу билбейм. Бирок ушунун астыңкы кабатында биягынан кирет экен, атайын салондун офиси иштеп турат. Ал эми машиналар болсо бул жерде туугандар. Келип тандайсыздар. Бүгүн Бишкектен ушу Жетавтонун негиздөөчүсү Мирлан мырза өзү келди. Азыр эми бир аз сүйлөштүк. Калган суроолорду эми жооптору менен ала беребиз. Ассаламу алейкум. Саламатчылык. Ошко мырза көрүшкөнгө кубанычтабыз. Рахмат, Ошко куш келдиңиз. Рахмат. Ордолу Ош дайыма кубандырат адамды. Ошко келген сайын өзүңүн үйүңө келгендей болуп, берекелүү Ошту сезесиң. Каерде болосуз? Мен Аксыда болом, Караванда. Бул жерде окугам. Ошто окугансыз? Курстарда окугам да, ошол үчүн мага Ошто жакын. Өз үйүңүздөй. Анан мектеп бүткөндөн бери Бишкекте жашайм. Бирок бул жерде окугам. 3 ай курста окугам да, бухгалтерский курста. Сиз Кытайдан Төркө BYD алып келесизби? BYD'нин официальный дилери менен иштешебиз да. Ошого бизде заводской брактарга полный гарантия бар. Жакында буюрса ошол 100 ачабыз Ошко Бишкекке. Алар бизге лицензия берет деп атат, ушу жылы быйыл пландаштырып атабыз да. Ошондо 150 000 километрге чейин бесплатный гарантийный обслуживание иштеп калат буюрса. Келип аткан машиналардын баардыгы застрахованный, мындай айтканда. Бирөөнүн аманатына бириси болуп калса полный компенсация кылып берет. Демек, эсебинен дагы биз не только баасынан, башка жагынан дагы сервис кылып беребиз да. Демек, сиздер BYD компаниясынын заводу менен түз эмес, андан алып чыккан дилер менен түз иштешесиз, туура? Заводдор мындай да, заводдо өтө чоң дүйнөлүк масштабта болгондуктан түз иштебейт алар. Алар через өздөрүнүн официальный дилерлери аркылуу иштешет. Таркатат дең, крупный официальный дилерлери төртөө менен иштешет. Сиз ошодон аласыз. Ошолордон иштешебиз. Ошол менен контрактыбыз бар. Эгер заказ кылсак, мисалы Бишкекке Ошко канча күндө келип жетет? Бүгүн буйртма бердик, акчаны төлөдүк, келишимди түздүк. Канча күндө колго тиет? Жайкы учурларда 1 жумада, кышкы учурларда 10-15 күн. Мына жаңы жылга чейинки учурларда баягы пик болот, ноябрь, декабрларда созулуп кетет, 25 күн, 30 күнгө чейин каргоздор аркылуу да. А так башка учурларда 1 жума жайында. Кышында ошо каргоздордон болсо 10-15 күн да. 10-15 күн. Кытайлардын баягы атын көчкүр жаңы жылы бар го. Границасын жабып койчу, ama бәлә болот ошолорчу. 27-28 январда жабылат могу. Аны эске албаган да? Бул эми рабочий күндөр эстелинбейт да. 27-28 январда жабылат чегара, ошо менен 15 февралга чейин ачылбайт. Кытай жабып коет да. Кытайлар билгени кылат да. Погода кылып коет бизгечи. Так, туугандар, азыр бул жерде мына эки түрдүү BYD'лер бар экен, ушуларды бир катар тааныштырып берели. Негизи BYD'нин түрү өтө көп экен, а? Түрү өтө көп. Бул BYD эң сапаттуу болуп эсептелинет да. Дүйнөлүк жанагы сатууда азыр бензин газдарды аралаштырганда
үчөөнө кирди да. Toyota, Mercedes'in бардын кошкондо BYD эң көп сатылып аткан машина болот. Бул эми далил да, жакшы сапаттуу дүйнө боюнча. Сапаттуу машина экенин билдирет. Өздөрүнүн жаналары дагы, жүрүшү дагы жумшак, сапаты дагы жакшы. Бул аккумулятор коюлат буларда. BYD'де өздөрү чыгарган Blade деген автоматик аккумулятор бар. Бул эң сапаттуу, эң кымбат, эң көп иштей турган аккумулятор да. Литий темир фосфат деп коет. Өздөрүнүн заводдун өзүнүн аккумулятору. Өздөрү чыгарат. Өздөрүнө өзгөчө чыгарат да. Сапаттуу чыгарат да негизгиси. Анан тепловой насос деген бар. Бул электроунааларга ошол аккумулятордун түрүнө тепловой насосуна көңүл буруш керек негизи. Тепловой насос бул паровой отопление сыяктуу ысытып берет да, экономный иштет. Ал жок болсо электрический обогревательдей жакшы жылытпайт, токту көп иштетет да. Тепловой насос бардыгында бар BYD'лердин жаңысында. Азыр эми бул жерде эки түрү бар экен. Бул кадимки азыр хит болуп аткан BYD E2, а? Ооба, E2'nin лакшери максималдуу комплектациясы. Максималдуу комплектация. Айырмасы Келin bir катар эми көрсөтүп бериңиз өзүңүз. Минималдуу комплектациясы менен болгон айырмасындагы LED фараларда бул үнөмдүү иштейт, электротокту. Белки минималныйда жөнөкөй лампочкалар көбүрөөк ток кетирип коет да. Дисктери жөнөкөй темир болот. Белки минималныйдыкы. Андан кийин салон айтсак монитору кичинекей болот. Базовыйдыкы бир аз кичинерээк, максималныйдыкы бир аз чоңураак болот. Ооба. Монитору. Ооба. Анан видео регистратор болот булда. Встроенный, минималныйда болбойт. Анан эко-кожа, сиденье, руль. Эко-кожа. Эко-кожа болот да. Бул арткы салону. Азыр эми бул масло, мына клёнкасы менен келген, жаңы туугандар. Келип салонунун пробеги менен алып кетесиздер да. Биз түз заводдон жаңыларды эле алып келебиз да. Жаңыларды эле алып келип атасыздар. Азыр ушу көбүнчө баягы электромобиль деп такси кызматтарына ушуну алып атышат го. Ар кандай жол менен. Атакул мырза, бул жерден айтып кете турган нерсе эң негизгиси экология да. Биз мына Ош Бишкекте жашайбыз, экология ышталып, өпкөлөрүбүз ышталып, өмүрлөрүбүз кыскарып атат да. Туугандарыбыздын, өзүбүздүн, бала чакабыздын ушу көбүрөөк электротранспортко өтсөк, абабыз таза болот дагы, экология жакшы болот. Өмүрүбүз узарат. Биздин конкуренттер жаман көрбөй кайра аларга рахмат айткым келет да. Мен кээкилер конкурент болуп баягы акча табачмай да, жандай эмес. Биздин принцип экология. Алар дагы ошол жардам берип, көбөйтүп, экологический транспорт көбөйткөн жакшы болот да. Мына эко окшош экен, а? Бул эко окшош. BYD E2'ден. Мында салонун көрүп койсоңуздар болот туугандар. Эко окшош экен. Бир заводдон келген, бир келген машиналар экен да. Азыр эми ушул BYD E2 ушул турушунда салондон алсак, сиздерден алсак, Оштон Бишкектен алсак, канчага туура келет баасы? 13.900 берип атабыз. Биз азыр бир 7-8 саттык, бир ай болуп элек да. 7-8 E2'лер жакшы сатылып атат Ошто. 7-8'и саттыңыздар беле? 7-8 дана 13.900'дөн. Буритма алдык, 3-4 мына буритма беришти. Бул ошо кошулуп бериле турган жанагылар станциялардагы 220 жөнөкөй точкага сайып коюп, айыл жергесине барып калса, алыс жерге барып калса. Бул болсо 7 киловаттык да. 6,5-7 саатта толтурат. Үйгө коюп койсо болот заземление менен. Мында эми монтаж кылып коюш керек да. 400 км жүрө бересиң да. 400, бир толтуруп 400 км жүрө бересиң. Примерно 100 километр 20 сомго айланат экен да. Экологиядан да тышкары экономичный да болот атат. Куда кааласа мына ушу E2'ден бирди алышым бар. Үй бүлөлүк машина кылып эле үйгө коюп койгон го. Келинчегим айдайт да. Мен бир Ford Focus бар эле 3-чү поколение, универсал жакшы машина да. Бирок мындай алгандан кийин былтыр алган 1,5 жыл болуп калды. Калып калдыбы? Айдаган келбей калат экен да. Бул мен бир нерсени байкадым да. BYD E2'нин асты бир аз бийигирээк болот. 17 сантиметр клиренс. Кыйла бийик болот экен да. Чем мындай салыштырып атам да. Мисалы санаталарга караганда кыйла бийик экен да. 17 сантиметр. K5ге караганда. Буларда 5 E2 болду да. Бул акыркы технология да. 5-ключевой доступ. 5-ключевой доступ. Автозавод деп коет, үйдө отуруп жүргүзүп койсо болот. Автозавод. Жакшы. Бул эми юанап, а? Азыр өтүп кетсинчи. Юанап туугандар. Мына караңыздар. Юанап. Бул юанап. Бул боюнча айтып бериң эми өзүңүз. Бул 23-жылы чыкты да, жаңы модель. Бул
чыгып, популярность боюнча E2ден кем калган жок, ашып кетти да сатуу боюнчачы. Баасынан дагы көп айырма жок. Кроссоверге кирет, бийик, анан кроссоверлердин эң мындай кичинекей да, мындай айткандачы. Жакшысыбы? Жакшысы. Бул мокрый асфальт цвет экен. Көрүп коюңуздар. Бул эми BYD максималдуу комплектация. Юанаптын максималдуу комплектациясы, Юанаптын. Комплектациясы Юанаптын. Transcendence деп айтылат. Бул да 3 комплектация болот да. 400 километрликтен Vitality минимальный комплектациясы, Leading ортоңку комплектациясынан Transcendence максимальный комплектациясы. Буга дагы Transcendence'ке дополнительный пакет кошулуп берилет. Бунусунда дополнительный пакет жок, бул Transcendence жөн эле. Айырмасы несинде айырма болот? Vitality мисалы жөнөкөй электродвигатель, жөнөкөй базовый комплектация деп коебузга. Ошонун электродвигатель 70 киловатт. Мунукундай да, 70 киловатт. Күчтүүлүгү. Leading менен Transcendence'ки 130 киловатт. Башта 2 эсе күчтүү болот электродвигатель. Анан салондо эмне айырма болот? Салондору, сиденьялар баардыгы бирдей эле, бирок айырмалары Vitality'ники жөнөкөй жанагы болот, диск болот, анан видео регистратор болбойт, дисплей кичинерээк болот. Ортоңку Leading'тики Leading менен максимальный комплектациянын айырмасы мунуку кожаный руль. Беспроводная зарядка бар. Ноглары подсвечивается, максимальный комплектация. Жанабы ошол жерлер, Кечинде ар кандай өзгөрүп турат. Панорамный люк болот буларда. Панорамный люк болот. Ачылып жаба турган шторкасы менен. Сиденьялары эки кожа экен, Ооба. Сетишный бирок. Дышиший деп. Дышиший. Жакшымы сиденьялар да жакшы кийин. Мындай электрический регулировка болот, сиденьялары. Ошондой эле могу күзүн өзү электрический болот, ачылып жаап турат. Ушу максималкасы айырмасы. Максималкасы ушундай. Ооба. Жакшы. Так. Анан арткы салонунда көрүп кое бериңиздер, мынакей. Кенен да. Семейный машинада сонун машина турганда. Анан дагы эмне? Мындай жанагысы бар да, максималкадачы. Багажка. Багажга. Рейлинг бар. Аркасы кандай мунун? Артын ачып көрөлүчү багажын. Минимальный комплектациядан мындай болбойт Vitality'де. Артыңкы дворник болбойт, анан мындай полка только Transcendence'де болот. Бул максималкада бар экен, Максималкада бар. Мында деле ошо кошумча каражаттар бар экен да. Өзүнчө временный жана коюп коет дворник. Бул өзүнүн дворниги 7 киловаттык, 2,5 киловаттык зарядный станциялар кошулуп берилет. Бул арт тарабы экен, жакшы. Бул канчага түшөт, Мырабай аке? Бизде азыр мисалы салондон алсак канча, заказ кылсак канча? Бишкектен Ошко алып келген чыгымдарды биз кошпой атабыз. Бишкек менен Оштун баасы бирдей. Бирдей эле. Бирдей болот да. Ушул азыр Transcendence'ди Оштон алып кетем десе, өзүнүн баасы сатыла турган баасы боло турган жери 16.600ге беребиз. Ушуну 16.600ге бересиз, Ой, адашып атам. 17.600ге. 17.600. 17.600ге беребиз. 17.600ге ушул жерден алып кете берет, Ооба. Комплектациялардын акчасынан айырмасы $1000, $1100 да примерно. Бири-биринен айырмасы. Сиз айткан 3 комплектация бири-биринен айырмасы. Жакшы, бирок BYD өтө сонун чыгарды машина. Жумшактыгы жумшак, Абдан жумшак. Биз бир тест-драйв кылып көрбөйлүбү? Болду. Кандай дейсиз? Айдап көрсөңүз башкача да. Башкача сезим, жумшактыгын сезесиңер да. Кеттик анда. Кеттик. Күрүчү каякта? Өзүндө. Өзүндө болсо айдайынчы, мен өзүмөн айдайын. Туугандар, келиңиздер. Бисмилlah. Сиденьяны аркага чыгыңыздар. Мына Тескоордун көрүүчүлөр аркага отурсун, Сиздер аркага отуруңуздар. Мен алдыга отурдум. Кудай кааласа, атакыл электромобиль BYD алды деп элестетиңиздер. Кудай кааласа, бардыбызга насип кылсын. Бул өзү тормоз теле жүрөт да, негизи. Анан могу кнопканы басып коет. Старт-стопту басып, эшик эгерде ачык болсо, старт-стоп басып жүрүшсө болот. Болду. Жүрдү окшойт, Мына телефон зарядка кетти. Мына жерде кетеби телефон зарядка? iPhone, беспроводной экен да? Удобный экен да. Но кечкисин өчүрүп койсо болот. Муну электромобилдерди кызыккандар билет болуш керек бардыгы. Ооба. Мындай шторкалары ачылып жабылат. Үстү жагы ачылып жабылат экен, Ой, машалла. Балдарды ровный пол природага чыкканда жаткызып коюп артына, мынтип ачып койсо,
асманга карап ойноп жатыша берет да. Семья. Кана кеттик ми? Кеттик. Так. Но Не болду? Но жагын. Басып туруп не кылам? Дыйга түштү. Кеттикпи? Кеттик. Ручной көрөнбөйт го. Кана бисмилла. Булай насып кылсын. Бизге да насып кылсын. Так, ремен тагып алайлы. Ремен тагып алайлы. Бисмилла деп. Ременди тактык туугандар, ремен такпадың деп баары комментарий жазышат да. Тагыш керек. Бисмилла. Ремен такпай машина айдап жаман үйрөнүппүз да. Оштуктар ошого жаман үйрөнгөн экенбиз. Зорго көнүп атабыз, Көнүп атабыз. Ачыгын айтыш керек да. Кана. Эреже бардыгы эреже экен да. Кетип атышын. Кызыткан жокпуз эми. Муну кызытыштын деле кереги жок да. Жок. Сразу айдап кете бересиң. Сразу айдап кете бересиң. Печкасы салонду жакшы ысытабы? Жакшы ысытат. Но жерде регулировка бар да. Мисалы, но жерде печканы иштеткенде настройкасына кирип экономный, анан комфортабл деген бар. Ошол экономныйга түшүп калса жакшы жылытпай калат эгерде. Ошону обязательно экономныйдан чыгарып коюш керек да. Кетип атышты карагыла, Тартышыны карагыла, жумшактыгын карагылачы, Атайын жаман жолдорго да салып көрсөңүз, сонунда. Алгылачы, Алгылачы силер дагы туугандар, Кыргызстанга дагы жаңы машина айдай турган заман келип атыр окшойт, Кудай кааласа. Кудай буйруса, Кудай буйруса. Ушуга чейин бир жаңы машина алып айдабадык. Эми жаңы машина алып сатып баштады көп. Кудай буйруса, Так, ылдыйраак айдайын, Мына жерде биздин машиналар саал тарактачу эле, бул күпүлдөйт го. Жумшактыгы жакшы да. Жүрүшү жакшы экен, тартышы. Жым го. Жым экен да туугандар, Газ теп көрбөйсүзбү? Ушул жерден. Бул баягы 130 киловаттыгы трассаларда 150ге чейин кыйналбайт да, мындай айтканда токту көп кетирбейт. 70 киловаттык болсо 100тен ашкандан уже токту көп сарптап баштайт да. Ошо киловаттынан сөзсүз түрдө көп нерсе зависит этет. Так, кана бисмилла. Аркадан Матиз келип да коркутат, карагыла, Машина сонун, Жакшы. Азыр Кытайлар Европанын автопромун сатып алып, бүт специалисттерин алып келип сөйтүп атат да, ошолор чыгарып атат да, европейский күчтүү специалисттер. Сапаты жакшы. Токтоп тургула, биз өтүп кетели. Токтоп тургула, болду. Мына рахмат. Ушундай Оштун айдоочулары маданияттуу, анча-мынча сөгүшүп коет, бирок кыйкырышып коет. Так, рахмат. Так, 17600 дедиңизби? 17600. Заказ берсек деле ошол багыбы? Жок, $1000 арзан болот заказга. Заказга $1000 арзан болот. 16600ге түшүп калат анда. Себеби бул инвестордун акчасына келет да, ал жактанчы. Инвестор өзүнүн кызыкчылыгын кошот. А эгерде заказ кылса $1000 эконом кылат. Жакшы. Азыр офисин да көрсөтөбүз, туугандар. Дареге Ош шаары Сулайман тоонун арт тарабы Обулга айынын маңдайында Навай көчөсү номерин азыр айтам, туугандар. Биз экранга ушул Жетавтонун телефон номерларын жазып койдук, ошол номерларга чалып байланышасыздар. Instagram аккаунттарындагы белгилеп койдук. Аккаунттарына дагы катталып, күнүмдүк чыгара турган жаңы машиналарны, видеолоруну көрүп турсаңыздар болот. Мына, биз азыр келип калдык. Баягы жайына эле коюп коеюн, Так, мынакей. Көрдүңүздөр? Жетавтого келдик. Жүрүңүздөр, мен салондун офисini көрсөтүп коеюн. Кандай болот бул? Болду, мындай сразу өчүрө берсеңиз болот, муну переставлять. Ну, старт-стоп менен сразу өчүрүп койсо болот. Болду, тура берет, Ошоңуз менен ыңгайлуу да. Жакшы экен. Сон, келиңиздер, туугандар, түшүңүздөр эми. Кандай, жактыбы?
Егер жаққан болса, тез арада байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр, мен кеңсесин көрсөтүп коеюн. Мирлан мырза, жүрүңүз. Ya ничего? Иштер сол койду. Биздин машина. Да, бул жака ылдыйга түшөт экенбиз. Ушул жаңы имарат экен. Имараттын асты жагында атайын тегиз жайы бар экен. Машиналарды бияка койсо да, үстүнө койсо дагы болот экен. Ушул жерде кабыл алат экенсиздер да. Бул жерде менеджер балдар бар дем, Бар, ооба. Келген адамдар тозулганга биздин менеджерлер бар. Тиги жүргөн балдар. Ооба. Машина тууралуу бүт маалыматтарды беришет, шарттар тууралуу баарын айтып беришет. Биякта бүт көрүп турасыздар. Китепчелерди коюп коюптур. BYD'нин модельдери аябай көп да. Комплектациялары да аябай көп. Ошолордун айырмаларын бүт айтып түшүндүрүп беришет. BYD'ден тышкары дагы Атакул мырза Toyota China бар. Toyota Кытайдан чыккан Toyota Camry любой модель. Алар менен түз иштешебиз. Lynk & Co деген бар. Lynk & Co менен түз иштешебиз. GAC деген бар. Ушундай модельдер менен түз иштешебиз да. Аларды деле алып келип бере бересиздер. Алып келип бере беребиз. BYD'ден башка машина. Адан BYD'ден да башка. Жакшы. Демек келишимди ушул жерде түзөбүз, эки тараптуу келишим түзүп кол коебуз да, туура? Печать, юридикалык жактарда бүт келишимдер түзүлөт. Кечиккен учурларда биз айыппулун төлөп беребиз. Ошондой жагы да бар. Бир жанагылардан бирден бир өзгөчөлүгүбүз ошол. Канча төлөп бересиздер, мисалы күнүнө? Айтылган күндөн өсүп кетсе. Кечиккен күнүнө 0,05%. Ар бир күн. Жалпы сумма 0,05%. Бизде көп деле кошулбайт акча, биз үчүн бул чоң акча да. Ошого бизге жанагы өз убагында алып келип, компаниянын репутациясын сакташ чоң роль ойнойт. Бизге ушул Оштон көп чалышты да. Бишкекке ушул ишеничтүү компания жок болуп атат Ошто. Бизге ыңгайсыз болуп атат Бишкекке барып заказ кылыш. Кээбиркилерди ушу 2-3 айлап күтүп калып атабыз дегенден алып келип берип аттык. Мындай на расстояние туруп мындай айтканда, алар акчасын берип биз договор беребиз. Анан ушул жака ачпайсыңар деп көп сурангандар болгондо ишеничтүү компания болсо жакшы болмок дегенден ачтык бул жака буюрса. Кудай кут кылсын. Балдар, чогулуп келгилечи, биз силерди көрсөтүп тааныштырып коелу. Канча бала бар азыр бу жерде? 2 менеджер бар, бир филиалдын директору бар. Бу жерде, демек бул жерде 3 адам иштейт. Бири бияк, Сиздин атыңыз? Мирлан. Мирлан мырза. Да, шериктериңиз кана? Биякта кардарларга көрсөтүп атат окшойт, Ал агаларыбыз да көрсөтүп коелу, тааныштырып коелу. Баягы жүзүнү таанып алсаңыздар, келип бемарал сүйлөшкөнгө да жакшы да. Туура? Ооба. Кел. Бул жигит болот экен, анан мына жигит болот экен. Сен да менеджерсиң, да? Болду. Бүт комплектацияларын көрсөтүп бере бересиңер, Жакшы. Анда жыйынтыктайбыз. Мирлан байке, биз номурларыңыздарды элге жарыя кылдык. Даректериңиздерди түшүндүрдүк, милдетибизди аткардык. Instagram аккаунттарыңыздарды дагы белгилеп койдук. Рахмат. Эми келип сиздер менен түз байланышып, түз көрүшүп, жүз көрүшүп дегендей, анан келишим кылып алдыра берет. Бул жагы эми күч кубат берсин сиздерге. Бул эми электромобиль бул келечектин машинасы да. Ооба. Баары бир каалайбызбы, каалабайбызбы, электромобилге любой адам өтөт. Негизи өткөнгө милдеттүү. Азыр эми Атакул мырза бензинге 1 литрге 1 сом азырынча налог салып койду, билесиз, салык салып койду. Газ проблема болуп атат. Бир жерде болсо, бир жерде болбой, жолдо калып кетесиң кээде. Электроунаа сонунда. Ооба. Үйүңөн толуктап аласың, чай ичкенинче көчөдөн толуктап алып калат. 400 км мындай айтканда 2-3 күн жүрөсүң без проблем, тынбай айдасаң. Жакшы. Өтө эле электроунаа. Балдар, ишиңерге ийгилик да. Бар болгула. Бул жер ар күн иштейби? Эртеден 10дон баштап кечки 7ге чейин иштейт. Эртең менен 10дон баштап кечки 7ге чейин иштейт экен. Келе бересиздер, жигиттер сиздердин кызматыңыздарда. Ал эми Бишкектеги дарегиңиз? Бишкектеги дарегибиз Матросов көчөсү 43. Байрам күндөрү дагы иштейбиз. Биз 2-январдан баштап иштеп баштаганбыз. Суббота воскресенье күндөрү полный иштейбиз. Полный иштей берет. Ош шаары Навай көчөсү, Обулгайнын маңдайы. Навай көчөсү канча? 262. 262 экен. Сен Навай 262. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. BYD машиналары барыңыздарга насип кылсын. Болсун.